Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Саламаттык сактоо министрлигинин дагы 3 кызмат адамы кармалды деп билдирет Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлиги жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кызмат адамдары COVID-19 илдетине каршы вакцина сатып алуудагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында Саламаттык сактоо министринин орун басары Бектурганов, Республикалык эмдөө борборунун директору Ишен Апысова жана дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Сатарбековдор кармалышты. Учурда кылмышка өкмөт мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын тиешелүүлүгү иликтенүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга шек санап кармап, ага карата 7 кылмыш иши козголгондугун билдирген. 5 майда Бишкекте эл эмне жейт тест атымдан 10 окуучу жана алардын мугалими ууланган. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн басма сөз жыйында Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын санитардык дарыгери Кундуз Эсенгулова билдирди. Дарыгердин айтымында алардын баары аталган тест атымдан шаурма жешкен. Андан кийин кинотеатрга барып, сейилбакта сейилдешкенден кийин иштери ооруй баштаган. Мугалим тез жардам чакырып, балдар ооруканага жаткырылган. Алар Бишкекте бара жаткан жолдо Фрунзе дүкөнүнө кирип, Тойбос, Кафкеф маркаларынан бутерброд сатып алышкан экен. Шаурма жебеген бала дагы ууланган, деди Эсенгулова. Дарыгер бул боюнча лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөндө тамак аштан дагы балдардын анализинен дагы Staphylococcus aureus ичеги таякчасы тобунун бактериялары табылгандыгын билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө эл эмне жейт тест атымы жабылып, тиешелүү документтер милицияга өткөрүлүп берилгени жана кылмыш иши ачылган, деди ал. Ал белгилегендей, тест тамактануучу жайдын бардык кызматкерлеринин ден соолук китептери жок жана кафенин иштөөсүнө уруксаат кагаздары да жок. Текшерүүнүн жыйынтыгында эл эмне жейт ишканасына 41 000 сом, Тойбос ишканасына 23 000 сом, Кафкеф ишканасына 40 000 сом айып салынган, деди ал. Кыргызстанда биринчи жолу жынсы кийимдери чыгарыла баштайт. Бул тууралуу USAID-тин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, Текстиль Транс компаниясы USAID-тен 8,4 миллион сомдук заманбап жабдууларды алды. Анын жардамы менен компания өлкөдө биринчи жынсы кийим өндүрүшүн ишке киргизет жана эркектер, аялдар жана балдар үчүн түрдүү кийимдерди сунуштайт. Өз кезинде Текстиль Транс курулушка жана кошумча тигүү жабдууларына инвестиция салган. Бул өндүрүштүн кеңейүүсүнүн натыйжасында компания 350ден ашык жаңы жумуш орундарын түзөрү күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Маалыматка тарайтсак, Текстиль Транс ЖЧКсы Кыргыз Республикасындагы пахтадан токулган эң ири толок цикл өндүрүүчүсү. Бүгүнкү күндө Текстиль Транс фабрикаларында 1,5 миңден ашык кызматкер иштейт. Мамлекеттик салык кызматы Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевдин 2-июнда пленардык отурумда ККМ колдонбогон ишкерлердин лицензиялары алынып жаткандыгы жөнүндө билдирүүсү чындыкка дал келбегендигин билдирет. Салык органдары контролдук кассалык машиналарды колдонбогон ишкерлердин лицензияларын артка чакыртып алууга ыйгарым укуктуу эмес. Салык мыйзамдарына ылайык ККМди колдонбоо же бузулганды колдонуу үчүн административдик айып салынат. Салык кызматы лицензия талаптарын сактабагандыгы үчүн алкоголдук продукцияны саткан субъекттердин гана лицензияларынын колдонушун токтото турууга укуктуу. ККМди колдонбогон үчүн лицензияларды артка чакыртып алуу фактылары болгон учурда мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратына кайрылууну чакырабыз. Мында кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча жергиликтүү салык органдарынын жетекчилигине карата тийиштүү чаралар көрүлөт деп билдиришкен. Бишкек мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы канализациялык насостук станцияны курууга тендер жарыялады. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргенде, станцияны Көлмө жана Алтын Бешик конуштарында куруу пландалып, узундугу 9,63 чакырымды түзгөн. Магистралдык канализациялык линиялар тартылат. Тендер чектөөсүз 2 пакеттик сатып алуу ыкмасы колдонулуп, 2-июнда 53 миллион 235 миң 685 сомго жарыяланды. Сунуш берүүнүн акыркы мөөнөтү 2022 жылдын 17-июну деп айтылат маалыматта. Сынактар жөнүндө толук маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталында жайгаштырылган.
Украинадан жана Дубайда абакта отуруп калган кыргызстандыктарды үй бүлөсү менен байланыштырып, өз мекенине алып келүүгө үй бүлөлүк байланыштарда калыбына келтирүү программасы жардам берди. Улуттук Кызыл Ай коомунун ушул программасына кайрылган 1000ден ашуун жарандын жакындары табылып, алар үй бүлөлүк байланыштарын бекемдешкен. Африкада калган баланы энеси менен жолуктуруп, 20 жылдан ашуун баласын издеп жүргөн эне кызматкерлердин жардамы менен үй бүлөсүн толуктаган. Андан кийин басымдуулук бөлүп, кулчулукта болгон жарандарды өз өлкөсүнө кайтарып келген учурлар кездешет. Акыркы 3 жылдын ичинде Орусия, Казакстан, Түркиядан жакындарын Кыргызстанга алып келип, үй бүлөлөрдү бириктиришти. Бул долбоорду иш жүзүнө ашыруу үчүн ыктыярчылар керек болот. Андыктан ыктыярчылар үчүн атайын окуулар өткөрүлүп турат. Волонтерлордун жашы карысы болбойт. Карган кишиге чейин дагы 70-80ге чейин да бизге волонтер болуп, өзгөчө өзүнүн башынан запкы көрүп, жоголуп, анан жакындарын таап калган кишилер бизге ошолор ыктыярчы болуп берип атат. Ошолор баштан өткөндүгү үчүн алар түшүндүрүп берип атышат да. Бизде моундай шарт болгон, биз мындай алып кайтып жүргөнбүз. Бул укугумду билген эмесмин, консулствого кайрылууну билген эмесмин. Кызыл Ай коомундан кийин ушул мен азыр көп нерсени билип калдым. Мен ошон үчүн мен элдерге ушул маалыматты берем деп. Анан бирок биздин атайын инструменттер бар. Ошол инструменттерди окутуу, атайын окутуулар 3 күндөн, 2 күндөн болот. Бүгүн ушу волонтерлорго жалпы маалымат берүү болуп атат да. Анткени арыздар көп болуп атат, издеп бергиле деп. Азыр 162 активный кейс бар издөө боюнча. Ошолорду издөө биздин ошо көбүнчөсү Түштүктөн алынган болуп атат, анан Чүй областынан алынган. Программабызды улантабыз, эми кезекте кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Үй бүлөгө жөлөк пул алган үй бүлөнүн балдарынын пособиясы 50%га көбөйтүлдү. Ага ылайык июнь айынан тартып, буга чейин ар бир балага 810 сомдон төлөнүп келсе, 1200 сомдук жөлөк пул чегерилди. Мындай төлөм эми Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында дагы 4,5 миңден ашык балага берилет. Социалдык колдоолор жана анын тартиби тууралуу кийинки материалда сөз болот. Өлкөдө соңку 8 айдын ичинде социалдык өлчөмдөрү 50дөн 100%га чейин 3 ирет көбөйтүлгөн. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында социалдык пенсия жана жөлөк пул алчу жалпы 7 категориядагы жарандар каттоодо турат. Биринчи ошол 18 жашка чейинки ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулдары, социалдык пенсиялары, балалыгынан оорулуу болгон биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык пенсиялары, жалпы оорулуу ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык пенсиясы, ошондой эле батыр энелердики жана пенсиялык камсыздандыруу укугу жок болгон биздин жарандардыкы, багуучусунан ажыраган, 1 же 2 багуучусунан ажыраган балдардын жөлөк пулдары, ошондой эле үй бүлөгө көмөк жөлөк пул. Бул бүгүнкү күндө кээ бирки категориялар 50%дан, кээ биркилерге 100%дан көтөрүлүп, кайра эсептөө жүргүзүлүп, төлөөлөр башталды. Социалдык колдоолор июньдан тартып дагы көтөрүлгөнү турат. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна 50% кошулду. Мындай төлөм Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгындагы 1,5 миң үй бүлөнүн 4548 баласына жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 4167 жаранга төлөнүп берилет. Июньдан тартып бизде дагы бир жакшы жаңылык бул үй бүлөгө көмөк алуучу жарандар буга чейин 810 сомдон алып келген болсо, азыркы учурда ар бир баласына 16 жашка чейинки аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына 1200 сомдон жөлөк пулдар чегерилди. Биз кайра эсептөөлөр жүргүзүп, уже июнь айына заявкалар берилди. Ошондой эле бизде жалпы оорулуу жарандар дагы социалдык пенсия алып келишкен. Алардын социалдык пенсиялары дагы буга чейин 500 сом эле кошулуп келген болсо, азыркы учурда биринчи топтогу жарандардыкы 100%га көтөрүлдү. Тактап айтсак, буга чейин ошол жарандарыбыз 2500 сомдон алып келген болсо, азыркы учурда 5500 сомдон алышат. Ал эми экинчи топтогу жарандар 2000 сом алып келген болсо, 3000 сомдон, ал эми үчүнчү топтогу жарандар 1500 сомдон алган болсо, алардыкы 2000 сомдон болуп өзгөрдү. Ош шаарынын тургуну 2 категорияда жөлөк пул алат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын 3 баласы бар. Камерага жүзүн көрсөтпөөнү каалаган тургун социалдык колдоого ар бирибиз муктажбыз дейт. Мурун 4000 алчу элем, октябрдан баштап 6000 ала баштадым. Январдан баштап 8000 ала баштадым. Пособие балдарга 810 сомдон алчу элем. Азыр эртең 1-июндан баштап
1200 сомдон пособие алатын болдум да. Ушул жылдын 1-январынан тартып үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган жарандар үчүн электр энергиясына болгон тарифке да өзгөртүү кирген. Ага ылайык аталган категориядагы абоненттер мындан ары айына 700 киловатт саатка чейинки өлчөмдө керектөөдө 1 киловатт саат энергиясы үчүн мурдагыдай 77 эмес 50 тыйындан төлөшөт. Ар бир абонентке счетуна население малообеспеченный деп чыгат да. Булардын тарифи 50 тыйындан эсептелет, мындай 0,5 деп турат, көрүнөр. Жөнөкөй жарандардыкы жөн эле население деп турат. Тариф калк. Тариф калк, а мына жерде тариф население малообеспеченный. Ошондой эле мамлекет башчысынын аз камсыз болгон жарандарды электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө жарлыгы чыккан. Анда Ош электр ишканасы тарабынан атайын бирдиктүү база иштелип чыкты. Ага Ош жана Баткен областары боюнча 47.937 жөлөк пул алуучулар катталган. Ош шаарында мындай жеңилдикке 1289 үй бүлө катталды. Эми бул жарандарга берилүүчү эсептүү мөрчөккө аз камсыз болгон жаран деген графа киргизилди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 1-июнь балдардын эл аралык күнү салт катары кызуу белгиленип келет. Балажан республикалык окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору бул жылы майрамды өзгөчөрөөк уюштуруп, Эмен эс алуу паркында атай балдарга арналган көргөзмө уюштурган. Бөбөктөр өз колдору менен буюмдарды жасап, сүрөт тартып, сайма сайып, табитине жараша каалаган аянтчасына барып акысыз эс алууга мүмкүнчүлүк алды. Саамалыктын жүрүшүндө балдарга балмуздактар, белектер дагы таркатылды. Альпинист болууга ашыккан, сүрөт тарткан, спортко жакын жана жөн гана балмуздакты сүйгөн бөбөктөр. Мунун баары бүгүнкү 1-июнь балдардын эл аралык коргоо күнүнө арналган. Бүгүн 1-июнда балдардын эл аралык күнүнө карата Дубовый эс алуу паркында Балажан республикалык окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору тарабынан салтанаттуу иш-чара уюштурулган. Быйыл бул майрамда өзгөчөлөнүп бир нече багытта даярдалган. Кол өнөрчүлүк, этно аянты, музыка искусствосу, сүрөт тартуу, технопарк, туризм өңдүү бир нече көргөзмө аянттар уюштурулган. Майрамга келген бөбөктөр өздөрү каалаган аянтчага келип, кааласа сүрөт тартып, кааласа сайма сайып, мастер-класстарды өз колдору менен жасап, кубанычы койнуна батпай эс алып жаткан балдардын шаңдуу күлкүсү Дубовый паркын көрккө бөлөдү. Эң биринчи кирип келатканда концерт, андан кийинки картинный галерея турат. Балдардын көп эл аралык конкурстан утуп алган балдардын сүрөттөрүн көрсөтүп атабыз. Анын жанында кичинекей балдар асфальтка сүрөт тартып атышат. Калгандарынын баары ушул парктын ичинде мастер-класс өтүп атат. Комузчулар, кол өнөрчүлөр деген аябай көп да. Кагаздан жасайт, кийизден жасайт. Колларын эчтеке жасай эле кыздар, балдар келип үйрөнүп жасап атышат. Ар бир кичинекей бурчта деле, кичинекей жерде деле биз деген мастер-класстарды өткөзүп балдарга көрсөтүп атабыз. Бул майрамдын тарыхына кайрылсак, дүйнөлүк согуштан кийин ачкачылык жылдары көптөгөн балдар жетим жана кароосуз калган. Балдардын ден соолугу жана саламаттыгын сактоо маселеси актуалдуу болуп, чоң көйгөйдү жараткан. 1949-жылы Парижде өтүлгөн аялдардын конгрессинде балдардын тынчтыгын сактоого күрөш жүргүзүүгө ант айтылат. Бир жыл өткөн соң 1950-жылы 1-июнда эң биринчи эл аралык балдардын коргоо күнү өткөрүлөт. Ошол күндөн тартып бул майрам жыл сайын кызуу белгиленип келет. Бүгүн ушундай кереметтүү балдардын майрамы болуп жатат. Анан ошондой эле бул жакта башка мамлекеттерден дагы чет өлкөлөрдөн балдар келип бийлешип жатышат. Мастер-класстар жана ар түрдүү биз башка өлкөлөрдөн келген балдардын бийлерин көрүп суктанып жатабыз. Адам аябай көп сон болуп жатат.
Балажан республикалык окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору балдардын мыкты билим алуусуна, алардын келечеги үчүн кесип тандоосуна кошумча жардам берип, иримдердин өнүгүшүнө өз салымын байма-бай кошуп келет. В Дубовом парке проходит большой праздник детей. Бүгүн Дубовый паркында балдардын чоң майрамы өтүп жатат. Бул балдардын эл аралык коргоо күнүнө арналган. 5000ден ашуун бала катышты. Ар кандай кол өнөрчүлүк, этно, музыка, сүрөт жана башка көптөгөн көргөзмөлөрдү уюштурганбыз. Ар бир кичинекей катышуучу өзү эңсеген жана каалаган көргөзмөгө барса болот. Бул жака келген балдар бул иримдерди көрүп, сөзсүз түрдө биздин иримдерге катышат деген ишеничтебиз. Бул иримдер балдардын дени сак болуусуна, өзүнүн чыгармачылыгынын өркүндөсүнө өбөлгө түшөт. Балдарды дагы бир жолу майрам менен куттуктайм. С праздником всех ребят. Бөбөктөрдүн көңүлүн көтөрүү үчүн уюштурулган бул майрам жашоого тазалыкты жана аруулукту, келечекке үмүттү жандандырган балдардын эсинде өмүр бою сакталмакчы. Мектеп бүтүрүүчүлөрү июндун аягына чейин мамлекеттик сынактарды тапшырышып, бүтүрүү кечелеринен соң дароо эле жогорку окуу жайларга тапшырууга даярдыктарды көрүп башташат. Жогорку билим алуу үчүн бүтүрүүчүлөрдө тандоо бар. Алар контракттык жана бюджеттик орундары бар жергиликтүү же чет элдик жогорку окуу жайлар. Ал эми аярлуу катмардын бүтүрүүчүлөрү үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов 9-11 классты бүтүрүп жаткан аялуу катмардын окуучулары менен жолугушуп, анда өзгөчө бүтүрүүчүлөргө маалымат айтылды. Бүгүнкү биздин иш-чарабызга ачык берүү. Зебедин кызы Мунира бүтүрүүчү, мугалим болсом деген тилеги бар. Анын пикиринде акыркы мезгилдерде мугалимдерге болгон сый урмат жоголуп, окуучулардын айрымдары бул кесипте ардактабай калышты. Мугалимдерге урмат сый көрсөтпөгөн окуучулар кездешет, бирок алар адашат деген оюн билдирет. Болот, мен андай окуучулар көп эле болот. Анан кийин андайларды көбүнчө эле окушар күнөө деп ойлойм. Анткени аларга сыйына көрсөтүш керек да, мугалим деген. Мектеп окуучулары июндун аягына чейин мамлекеттик сынактарды тапшырып, бүтүрүү кечелеринен соң дароо эле жогорку окуу жайларга тапшырууга даярдыктарды көрүп башташат. Жогорку билим алуу үчүн абитуриенттерде тандоо бар. Контракттык жана бюджеттик орундары бар жергиликтүү же чет элдик жогорку окуу жайлар. Ал эми аярлуу катмардын окуучулары үчүн кандай жеңилдиктер бар? Мамлекет тарабынан аларга болгон камкордукту сезишеби? Бул тууралуу Ош облусунун жергиликтүү бийлиги аярлуу катмардын окуучулары өзгөчө абитуриенттер менен жолугушуу өткөрдү. Угуп алыңыздар, губернатордун тапшырмасы ушу билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына, райондорго бардыгына берилди. Эгерде ошондой болуп сиздерди кабыл албай койсо, киргизбей койсо, төлөбөйбүз башка деп аткан болсо, түздөн-түз кайрылсаңыздар болот. Мына кийинки жылдан баштап биз быйылкы жылкыга кеч. Облустун жетекчилиги жогорку жана орто окуу жайлардын башчыларына тапшырма берип, эми аярлуу катмардын окуучулары абитуриент болуп барса, кезексиз кабыл алып, аларга жакындан жардам берүүнү колго алышты. Эртең ушул сентябрь айында окуу башталганда мен буларды чакырып туруп кайрадан сураймын. Канча баланы силер ала алдыңар? Бүгүнкү күндөчү биз ошол жыйынтык боюнча биз эгерде ушул булар кызыктар болбой же эч кимди албай турган болсок, биз буларга сөзсүз түрдө чара колдонобуз деген убаданы айткым келет да. Биз тапшырма берип атабыз, бирок ошол эле мезгилде кайра сурап алабыз деген ойлорубузду айттык. Маалым болгондой, базалык кабыл алууда 6-7 документ талап кылынат жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы да окуучуларды кабыл алууга таасирин тийгизет. Жогорку окуу жайлар абитуриенттер үчүн атайын орун бөлүп, алардын окуусуна жардам иретинде миллиондогон акча каражатында бөлүп келишкендигин айтып, айрым окуу жайлар өзгөчө абитуриенттердин ордун толтура албай жатышкандыктарын айтышат. Бунун да себептери бар. Бирок тилекке каршы мен мына 10 жылга жакын убакыттан бери ректор болуп иштейм. Ар жылы 3-төн 7ге чейин, 10го чейин ушундай орундар бөлүнүп келет дагы. Ушу кабыл алуу компаниясы жүрүп атканда ошондой балдарыбыздан документтер келип түшпөйт. Саналуу бирөө же экөө 5 орун болсо, 2 документ түшкөн болсо, бул конкурс жок деген түшүндүрөт. Автоматтык түрдө өткөрөбүз. Эгерде мен неге мындай деп ойлонуп көрдүм. Мунун түпкү себептеринин бири эле азыркы материалдык калктын абалы болсо керек. Алардын баягы бүткөндөн кийин окуганга көбүрөөк каалоосу жок, иштегенге тиргилик кылайын деген нерселер болушу мүмкүн деп ойлоп атам. Өкмөттүн токтомуна ылайык аярлуу катмардын бүтүрүүчүлөрүнө келишимдик негизде окугандарына 25%дан 50%га чейин жардам берилет. Ошол эле кезде бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн жогорку окуу жайларга тапшырбай калгандыгынын бир нече себептери бар.
Эми жогорку окуу жайларына барыш үчүн ата энеси жок балдар үчүн чындыгында аябай мындай мен ойлойм мүмкүнчүлүк чектелүү болуп калат да. Себеби камкордук кылган чоң эне чоң аталары пенсия жашында болуп калат, маалыматтары жок болуп калат. Анан балдардын дагы немеси ой жүгүртүүсү ошол ата энемдин ордуна баккан ата энемди багышым керек деген ой пайда болот дагы, миграцияга көбүрөөк кетип калышат да. Мен окугучам, бул чоң эне чоң атам карып калат дегендей ой пайда болот. Анан балдардын финансылык немеси жетишпей калат. Бүтүрүүчүлөр Ош мамлекеттик университетинде болуп, окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып чыгышты. Анда 2014-жылдан бери аярлуу катмардын өкүлдөрүнө жардамдар көрсөтүлүп келет. Окуу жылынын башынан бери 700дөн ашуун студентти 50 жана 100% келишимдин акысынан бошотушкан. Окуу жайлар бул боюнча атайын региондорго барып, аймактар менен тыгыз байланышып, жергиликтүү райондук билим берүү башкармалыктарынан тизмелерди алып, анан бизде мынча орун бар деп, мына биз бакыйган 5 жогорку окуу жайы ушуларды бөлүп алып туруп, мен ойлойм бүгүндөн баштап бардык жетекчиликтер жогорку окуу жайлары тыгыз байланышта иштейбиз дагы, бош калган орундардын, башкача айтканда мурда тапшырбай калган балдарды дагы ушул жаатка тартканга толук мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Ош обласу боюнча 74 аярлуу катмардын окуучулары бар болсо, алардын жарымы 9-класста аяктаса, жарымы 11-классты бүтүрүштү. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунда аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдөгү аялдар үчүн тигүү цехи иштеп баштады. Өзбекстан менен чектеш аймакта миграция маселеси күч. Көпчүлүк Орусияга барып иштешет. Андыкта мигранттардын санын кыскартуу максатында Чеговат айылында аялдар үчүн жаңы ишкана ачылып, жумуш орундары менен камсыз болушту. Жергиликтүүлөрдүн шыгы барлары, чеберчилиги менен алектенип жүргөндөрү жана бул өнөрдү үйрөнгүсү келгендер ишканада иштеп башташты. Ош облусунун Чеговат айылында аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөдөгү кыз келиндер гана иштей турган тигүү цехи ачылды. Аны айылдык жеке ишкер түзгөн. Ишкананы ачуунун максаты мигрант энелерди кайтаруу, балдарды ата эне мериминен ажыратпоо. Ишкананы ачып, ийгиликтүү иштетип кетүү оңойго турган жок. Алдыда койгон максатка жетүү үчүн көптөгөн уйкусуз түндөр менен маңдай тер талап кылынды, дейт ишкер. Анан албетте биринчи коркунучтар болду. Бул жакта кандай тигүүчү кыздар барбы, дагы башка кандай абалдар болот. Бирок Аллага таян биз келдик. Жакшы болду. Кыздар келишти. Ушул Чеговат айыл өкмөтүндө ошол жакшы тиккен кыздар бар экен. Үйрөнөм деп талап кылган дагы кыздар бар экен. Ушул 50 кишинин арасында жакшы тиккен кыздар бар, үйрөнчүктөр бар. Аларга үйрөтүп атабыз аракет кылып. Буюрса дагы ушул 50 кишилик жумуш орунду дагы көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Калк эң көп отурукташкан Чеговат айыл аймагындагы ишканада 60 жумушчу оруну түзүлдү. Белгилүү болгондой, анда турмуш шарты оор үй бүлөдөгү кыз келиндер гана жумушка тартылууда. Алар үчүн мында бардык шарттар түзүлгөн. Биринчи неме кылганда, жумушка алып атканда адамдын үй бүлөлүк шартына карадык, ишчи аялдардын. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, көп балалууларга жана тиккенди билген, чеберчиликтен кабары бар аялдарга басымдык жасадык. Билбегендерди окутуп, үйрөтүп, өзүбүз башынан баштап эмнелерди тигикенди үйрөтүп көрсөтүп бердик. Айыл райондун борборунан 10 чакырымга жакын алыстыкта жайгашкандыктан көпчүлүк ушул жерде чакан ишкана ачылса жакшы эле деп жүрүшкөн. Айрыкча көп балалуу энелер жана жумушу жок жүргөндөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Дайыма ушундай мындай саат 5ке чейин иштейбиз, 5тен кийин үйгө барып дагы тамак кылып, үйдөгү жумуштарыбызды бүтүргөнгө да жакшы болуп атат да бизге. Анан жакын, айлыгы жакшы, тем более постоянный жумуш болот экен. Ошо келиндер чем үйдө отуруп талаага иштегенден көрө ошо жумуш жакшы. 3 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты менен баштаган тигүү цехи жаатындагы ишкердикти колдоого жергиликтүү бийлик да кол кабыш кылды. Ушул имараттын ижара акысы да азыр жардам катары алынбай, ишкерди колдошту. Бул айылдагы биринчи ишкана, жаңы жумушчу орундары да түзүлдү. Жергиликтүү бийликке салык төлөмдөрү түшүп, алар социалдык муктаждыктарды жойгонго өбөлгө болот. Бул тигүү цехинде чыгарылган продукция Россия Федерациясына экспорттолот. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.tazia.tv сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Мен сиздер менен эмки эфирлерден көрүшкөнчө коштошом. Саламатта туруңуздар.